Бишкектеги Дордой базарында фитобочка деген ден соолукту чыңдоо борбору ачылган. Мында фитобочкада 20-25 миңте турат. Суу өткөн жерге простатит, тест өлкө баруу өтө пайдалуу. Кел, жигар. Чайдан эштеген. Чорный темин, бал, чөптөрдүн аралашмасынан мусько жака сыйпашат, талашыктарына. Путтар какшаган жерге, ооруган жерге сыйпайт. Бул жакта путтар ысыйт. Жана простатты болгон жактар бираз мындай жылып, ысып атат деп айтышат көбүчө. 3-чү жолу келдибиз. 3-чү жолу. Результат жакшы. Мен да 1-чү жолу келатам. Рекламадан көрүп, келдим баары аябай мактаган үчүн. Чайыңыз да башкача го, Мына ал башка туугандар. Эми банянын парынын кайфы башка, мунун кайфы башка. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы? Урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү, мекендештер, айрыкча мырзалар. Бүгүн сиздер үчүн аябай жакшы маалымат беребиз. Бишкектеги Дордой базарында фитобочка деген ден соолукту чыңдоо борбору ачылган. Мына ушул борбор сиздер үчүн иштейт. Жалаң эркектер келсин бул жерге. Аны мына Тыныч деген агабыз ачкан. Буга чейин бул агабыз Москвада дагы Россия жергесинде дал ушундай фитобочка ден соолукту чыңдоо борборлорун бир топ жерге ачып иштетип келген. Негизи фитобочкага мен биринчи баш багып турам. Али түшүп көрө элекмин. Азыр эле келген чагым. Бу кишиге дагы микрофонду бердик. Ал эми биздин кабарчыбыз Тез Кабардын Москвадагы расмий кабарчысы Рустам Калматов кече Россиядан келди өзү. Жакында умрага жөнөп атат. Азыр мына фитобочкага уже түшүп Рустам мырза жыргап жаткан, жыргап баштаган чагы. Азыр ага да сөздү узатабыз. Эми сөздү Тыныч мырзага берели. Негизи фитобочка деген бул эмне? Ден соолукка эркектерге чын эле пайдабы же пайда эмеспи? Ушуну айтып берсин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштериңиз кандай? Алхамдулилlah, жакшы өзүңөр. Кудайга шүгүр. Бул фитобочка жөнүндө маалымат берсек, фитобочка бул кедир жыгачынан жасалган. Бул путтар кимдер путтар какшаса, тест төлөткө баруу, простатит, ушундай сыяктуулар өтө пайдалуу бул. Мунун ичинде бир 25 минутка чейин чыдап отура аласыз, анткени бул башыңыз сыртка чыккан себебине мында Рустам отурат го, ушул сыяктуу отурасыз. Путуңуздун астынан пар чыккан себебинен ошо путтардын муздаган какшаган жерлерге өтө пайдалуу болот. Мында бир 25 минутка чейин чыдап отурасыз. Балдар чай берип турат, беттерин арчып, жүйдө өтпөйт. Жакшы бул отургангачы. Банядан айырмасы, баняда аба жетпей калып, тез чыгып кетип калат, ошон үчүн аба жетпей калып. Путтар жылбай калат. Бул жерде болсо, көпкө чейин отурган себебинен путтардагы сууктарды чыгарганга мүмкүнчүлүк болот да. Мүмкүнчүлүк болот. Негизи бул фитобочка ден соолукту чыңдоо борборун иштетип, ушул багытта иш баштаганыңызга канча жыл болду өзү? Бул багытында Москвада 2018-жылы барып ачтык. Ошондо кыргыздардын арасынан эч ким ача албай эле. Биз биринчи болуп ачтык. Ошондо азыркы учурда 2 жерде иштетип атабыз. Бишкек, Москвада. Метро ВДНКда, шоссе Чузявск деген 2 жерде иштетип анан быйыл Кыргызстанга да алып келели деп Бишкекке алып келип ачып атабыз. Бир 15 күн болуп калды. Иншалла иштеп атабыз ошентип. Эми биздин көрүүчүлөрдүн арасында көпчүлүк Россияда жүргөндөр бар. Биздин мигрант мекендештер. Бала чака багабыз деп, турмуш тиричилик деп, кичине акча табабыз деп, бул жактагы бир кемчиликти бүтөйбүз деп Москвада ушу суукта, ысык суукта иштеп жүрөт да, суук өтүпчү. Алар эми ушу Москвада сиздердин дарегиңиздерге ушу фитобочкага барып, ал жерге катышып, фитобочкага түшүп, жыргап, тердеп, суугуну чыгарып көрүп жүргөн болсо, алар жакшы билет, туура? Биз Кыргызстанда фитобочка дээрлик жок кайсы да? Жок кайсы. Билбейм, кээ бир жерлерде болушу мүмкүн. Мен кээ бир медициналык борборлорду тартып атканда барып киргенде ушундай фитобочка жыгачтан жасалган, ушундай бочка сыяктууну көргөнмүн. Бирок анын формасы да башкача болчу, ал бир аз башкача болчу. Сиздики более профессионально. Туура айтасыз. Бул полулежащий деген фитобочка атайын өзүбүз ошол чыгарган жеринен барып заказ кылып алып келебиз. Бул ушунун ичинде кеңири мына чалкалап жатып алып парт этет. Биз Бишкектеги жана биз Кыргызстанга келгендердин барып отуруп алып парт эткен мындай бир аз көлөмү кичинекейраак болгон себебинен анан биз буну чечтик, ошо чоңураактарын алып келели Бишкекке, Москвадагыдай алып келип бул жака да коелу деп алып келдик да. Кеңирээк. Азыр канча болду ушу Дордойдо ачылганыңыз? Бир 15 күн болуп атат, иштеп атабыз. 15 эле күн болду. Жакында эле баштадык. Анда жаңы иш баштапсыздар. Иншалла. Бишкекте. Негизи керек беле бул? Бишкекке.
Бизге, биздин эркектерге керек беле? Бул основном ошон үчүн биз мына күчтүү эркек бекем үй бүлө деп койгонбуз да. Ошол эркектер бул жакта мына негизги уран бар турбайбы? Уран бар, Москвада ошондой. Анткени сырыста көп жүргөн адамдар, путтарына суу өткөн адамдар ошол эркектик сапатты жоготот экен да. А ошол бул фитобочка ошол суукту чыгарган себебинен ушундай жакшы сапаттарга ээ кылат эркектерди. Эркек күчтүү болот. Ооба, сиз айтканда күчтүү. Эркек мырза күчтүү болсо, анда эмне болот? Жалаң манас, семетей, сейтектер төрөлөт, туура? Күчтүү эркектер өлөт. Күчтүү адам төрөлөт дегендей да. Эркек өзүнүн ден соолугун караса, үй бүлөдө да кадыр бактуу болот, сөз өтүмдүү болот, үй бүлөдө ынтымактуу болот, жана үй бүлөсү бекемдүү болот. Машалла. Сонун. Кедр дарагы дедиңизби мына? Кедр жыгачына жасалган дарак. Кедр. Ооба. Кедр деген дарак. Башка дарактан болбойбу? Бул ушунан жасашат экен баардыгы. Ушунан жасашат экен. Ушул жакшы болот деп ушунан жасашат экен. Сиз муну заказ менен жасатасыз? Заказ менен жасатабыз. Москвадагы точкаларыңыздарды да ушундайбы? Москвада да эки жерде ушундай чоң дон койгонбуз. Эки точкада. Болжолду мындай бияк чекесинен арак чекесине чейин эсептегенде болжолду 1,5 метр чыгат экен. Примерно. Ооба. Туурасы канча бир? 80-90. 80-90. 1 метр деп коёду. Бир 150 килограммдык адам батат да. Бул нары бери жүрөт экен, астында роликтери бар экен, бирок сууларды туташтырып, канализацияга туташтырылып. Мындайча айтканда, алиги башка мамлекеттен чыгып атпа, баягы. Кайсы? Душевая кабина. Душевая кабина деле бушка апарып коюп коесуң, бүтүн арак бераны туташтырып коесуң, болду, иштей берет. Бул деле ошол сыяктуу экен да. Азыр эми түшүп көрөбүз. Мен азыр келип эле бир көрүп ойлодум да, бул биз үй салып атканда үйгө бассейн кылабыз. Огороддун бир жак чекесине. А бир жак чекесине сарайдын бир жак үйдүн жанына, очоккананын жанына туугандар баня курабыз. Балким баня куруп кыйналбай фитобочканы эле пайдалана бергенибизде болуш койсун да. Рустам кандай? Assalomu alaykum tanishlar. Yaxshi sonun. Терлеп калсын го. Бул жигитте Москвада сиздердин кызматыңыздарда болуп аттыр го? Biz Vitochokka былтыртан эле түшүп жүрөбүз негизи, Москвада деле. Чындыгында аябай жакшы сонун, ден соолукка пайда. Чындыгында баягы суу өткөндөргө бүт сууктарды чыгарат да. Ушинтип Чай беребиз. чай. Бул чайбы? Чай, Узак чайбы? Дары чай. Кел, жигар. Чайдан иштеген. Сол коюп отура берет да. Бул жердегини жеткизип бере албайм, бирөө келип өзүңүздөр отуруп кетсеңиздер башкача да бербирчи. Москвада түшүп жүрөсүңөр? Москвада түшүп жүрөбүз, Москвада Силер Москвада дайым. Ооба, Москвада. Азыр мына тердеп баштады. Мына пешенеси, чыныгы пешене тери мына агып баштады туугандар. Караңыздар. Азыр мен да түшөм. Бир даамын татып көрбөсөм болбойт туугандар. Көрөбүз азыр. Жыргап аткан чагы. Мен да чечим чыгайын, Ооба. а? Бир нерсе сурап коелу. Буга келип түшүш канча сом турат өзү? Канча убакыт кетет, канча сом турат дегендей. Муну мындай болот да. Мына фитобочкада 20-25 мүнөт турат. Жанага кайталап айткандай эле ошо суу өткөн жерге просто тез төлөккө баруу өтө пайдалуу. Анда бир 20-25 мүнөт отурат. Анан анан чыкканда мындай абалдарда өзүбүз жасаган дарылар бар. Мисалы чорный темин, бал, чөптөрдүн аралашмасынан. Ошону эми улуу сөздө уят жок. Мусько жака сыйпашат, талаштарына. Путтар какшаган жерге, ооруган жерге сыйпайт. Элдерине сыйпап беришет балдар. Пленкага оройбуз, одеял жаап 20 мүнөт дымдайбыз. Бул жакта путтар ысыйт. Жана простатта болгон жактар бир аз мындай жылып, ысып атат деп айтышат көбүчө. Ошол себептен келишет да. Бул жерден чыккандан кийин, душка түшүп тазаланып алышкандан кийин биз цехка киргизебиз дагы бутунан башына чейин массаж кылып берет балдар. Ошо чайлары, бул жака чайлары, ошонун баары 1000 сом. Баары болгону 1000 сом. Москвада дагы 1000 рубль, ошо кызматтардын баары 1000 рубль. Түшүнүп алдыңыздар, а? Болгону 1000 сом. Канча күн келиш керек мисалы? Черезденден 5 күн. Мындай нормальный эркек канча күн келиш керек? Черезденден 5 күн келиш керек. Черезденден 5 күн. 5 күн. 5 күн. Күндө келсе болбойт, а? Күнгө келгенге бир аз жүрөккө көтөрүлө албайт, ошол себептен черезден келишет. 5 күн болсо, черезденден 5 күн болсо 5000 сом акча кетет экен. 5000 сом. 5000 сом эле акча кетет экен туугандар. 5000 сомду кээ бириңиздер бир күндө таап коесуздар, кээ бириңиздер 5 күндө табасыздар. Кээ бириңиздер туугандар 10 күндө табышыңыздар мүмкүн, туурабы? Бирок ден соолук үчүн бул сөзсүз түрдө керек да. Иншалла. Жалпы ушу келип чыгып кеткенге чейин канча убакыт кетет? Примерно 1,5 сааттай убакыт болду. 1,5 сааттай убакыт кетет. 1,5 саат убакыт бөлүш керек экен туугандар. Бул жакта мына агаларыбыз да турат. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Иштер жакшыбы? Ден соолук жакшыбы?
Кандайсыз? Кыйналып Шеф, жайдарысыз го? Биз постоянно жайдарыбызда берге Чаканасың ба? келгенден кийин. Атыңыз? Өчөр. Пынарбек. Пынарбек. Өчөр. Каякта иштейсиз? Дордойдо иштейм базарда. Базарда. Раса сизге керек экен. Ошо мага керек үчүн келип атабыз да. Канчанчы жолу келип атасыз? 3-жолу келип атабыз. 3-жолу. Результат жакшы. Дагы 2 күн дагы келебиз буюрса. Дагы келесиз. Мындай результаты байкалып атабы кадимки? Результат кандай десем, биринчи келгенде сразу бербейт. Акырындык менен кичине билесиң, уже экинчиден сөз билинет да, уже 50% билинет. А үчүнчүдөн уже кетти да. 5 күн түшсө результатын алат. Үй бүлөлүбүз. Ага, сиз биринчи жолу келип атасызбы? Сиз канча жаштасыз? Мен 33'тем. Эми түшөсүзбү азыр? Азыр эми чекип келсе түшөбүз. Болду. Сизчи? Мен де биринчи жолу келип атам. Рекламадан көрүп келдим баары аябай мактаган үчүн. Ден соолукка аябай пайдалуу экен деген, ден соолук чыңдап коелу деп келдик. Болду. Азыр кимдин очерети? Түшпөйлү катар. Сиз түшөсүз, кимдин очерети? Азыр айтам. Келбейсизби аке? Экөөбүз түшөлү, бир жарышайлычы. Кел. Экөөбүз түшүп бир тердешели. Давай. Чечиниң. Азыр буга эми дырдай жылаңач түшөбүзбү? Кандай өзү, тыныштаксыз. Мындайдасың. Бияка чечилип чыгыш керек да. Эч кийимчең келесиң дагы. Ичиң ооруп алып туруп, анан ичинде чечинесиң. Аврат көрсөтпөй. Болду, туугандар. Эми мындай ушундай да туугандар. Мунун ичин кандай кыласыңар? Мисалы, бир адам келип парлап чыгып кеткенден кийин. Мунун ичинде Жууп тазалоо иштери, гигиенасы. Ооба, чыгасыз да. Чыккандан кийин өзү суулар менен бир тазаланат, мына суулар менен. Полный тазаланат. Анан өзү средстволору бар. Ошону сээп, андан кийин дагы бир суу дагы суу менен жуабыз дагы. Анан жыттандаратып сээп коебуз. Анан кийинки адамга киргизебиз. Анан кийин жуубай турбай сайын киргизбейбиз. Анткени өзүңүздүн жүрөгүңө деле жакпайт да. Ооба, Тартпайт да. Ооба. Эми али көпчүлүк келип аткан, көпчүлүк колдонуп аткан нерсени муну баягы көңүл ток болгудай кылып жууп тазалап койгон жакшы да. Азыр эми баштай бердиби, кандай болду? Мунун ичи кенен экен. Мындай полулежающий дедиңизби? Мындай жарым жаттым азыр, туугандар. Чалкалап да. Чалкалап, аркада мындай жөлөңгүч бар экен, жөлөңгүчкө жаттым. Анан путум чекесине тийип турат. Ылдыйга коюп койсо деле болот экен негизи. Анан эки чекесинде да кол кое турганы бар экен, Мындай отура бересиз. Кеңири чалкалап отурасыз да. Ошо путуңуздун астына кылып турбалардан пар акырын көтөрүлөт. Уже көтөрүлүп баштады. Акырын көтөрүлөт. Ошол путтарыңыз какшаган жерге өтө жагымдуу болот. Азыр бир аз да сезесиз. Ал пар каяктан келет? Көрсөтүп түшүндүрүп бериңчи. Мына жакта бир аппараттарыңыз турат. Аппаратуралары бар. Бул атайын жана. Келиң, ушул жака келип эле көрсөтүп бериң. Аппаратуралары ушул атайын бизнес үчүн даярдалган аппараттар. Бул адам көбүрөөк келген үчүн иштейт экен, көбүрөөк иштеген үчүн. Ушуларды алабыз дагы. Анан өз температурасын акырын көтөрөт. Кайсы бир адам көтөрүп чыдаганга чейин деңгээлге чейин көтөрүп койгонбуз. Анан кийин кайра өзү кое берет. Бир аздан кайра берет, ошентип көтөрөт. Бул пар акырындык менен көтөрүлөт. Ошо акырын көтөрүлөт. Акырын сразу бербесе, этиңиз күйүп кетет дагы чыгып кетесиз. Сук чыкпай калат. А бул жерде акырын берген себебинен денеңизден муздак тер чыгат. Азыр бир аз да билесиз. Муну агабызга микрофонду бериңчи. Агам мага караганда канча 5-6 мүнөт эртерээк кирди. Алып кеткен эмесминби? Кандай болду ака? Жакшы. Байке, жагып атабы? Азыр температура көтөрүлүп атат го деп. Канча жаштасыз? 36. Экөөбүз тең экенбиз, Азыр бир 10 мүнөттөн кийин күчөйбү? Күчөйт да, ошону жакшы билип баштайсыз. Рустам чыкты уже. Рустам уже чыкты. Мынакей. Отурабыз. Уже пешенеге берип баштады тер. Секин. Ошондо бул кайсы ооруларга пайдалуу? Бул ошо сизге дагы кайталап айтайын, жана күчтүү эркек бекем үй бүлө деген ошол себептен койгонбуз. Основном эркектер келет, биз только эркектерди кабыл алабыз бул жерге. Аялдар отурбайт бул жерге. Ошол основном путтары какшагандар, основном баардык базарларда иштеп путтарына суу өткөн го. Ошол жерге тест туалетке баргандарга, үй бүлөлүк мамиледе алсырагандарга, простатит, ушул сыяктууларга өтө пайдалуу. Денедеги туздар, шлактар чыгарганга пайдалуу.
Основной пайдаларын айтып атам сиздерге. Основной. Бизде суук өткөн учурда көп да. Особенно эркектерде базарда иштейт, талаада жүрөт, чет өлкөдө жүрөт дегендей. Суук өткөн эркектерде көп. Бул биринчиден. Бул баягы алсыз эркектиктин келип чыгуу себеби да. Туура? Сууктан. Сууктан. Өзүн карабагандыктан биринчиден. Анан экинчиден бул тамак аштан да деп ойлойм. Тамак аштан. Тамак аштан мисалы организмге керек эмес тез татымдар, кээ бир мисалы энергетикалык суусундуктар. Туурабы? Газ суусундуктары бул биринчиден бөйрөккө таасирин тийгизет. Жыныстык жакка таасирин тийгизет. Сөзсүз да. Туура? Эркектик алсыздыкты пайда кылат. Биз келген кардарыбызга чалганда, зона кылганда айтабыз. Курсагыңызды тойгузуп келиңиз, анткени бул жерде күчтү алып коет да. Анан энергетика, спиртной кишип келгендерди биз киргизбейбиз. Анткени мунун ичи ысык болгон суга кан тез айланат да, кыйналып калышат. Ошон үчүн энергетика ичпей келиңиздер деп айтып атканыбыз ошону. Ошондо. Бул 2018-жылы ачканыбызда, Москвада биринчи жолу ачканда эч ким ача элек эле, биз биринчи ачканбыз. Ошондо биз көп эркектер менен сүйлөштүк, анткени жекеме келип айтышат. Анткени уялышат. Ошондо основном сууктан болот экен. Сууктан. Москва сырыс, суук. Анан тамак начар. Тамактын калориясы начар ал жакта. Анан өзүнчө бир Москвада бир стресс бар. Мындай бир кысым бар да, бирөөнүн жеринде бар ушундай бир кысым болот да өзүнчө. Атмосфералык кысым да өзүнчө. Анткени бирөөнүн жеринде жүрөсүң, мигрант. Ошо стресс болосуң. Ошол себептен анан кээ бир себептер бар, Москвада билесиз да. Жанагындай аялдар ачык көп кийинип жүрөт. Көздөн да кетет. Ошон үчүн эркектер ал жакта тез салгы болуп калат. Ошол себептен ойлонуп, Алла Таала фикир берди, ошентип ачтык. Күчтүү эркек бекеми беле деп, элдерге пайда жеткириш үчүн биринчи. Машалла. Экинчиси өзүбүзгө адалдан азык табыш үчүн. Машалла. Туугандыктарга кызмат кылыш үчүн. Машалла. Өтө сонун. Кыргызстанда күчтүү эркектин болушуна, бекем үй бүлөнүн болушуна, дени сак улут болушуна, дени сак баланын төрөлүшүнө салым кошуп аткан команда болуп атат да бул жерде. Иншаллах, ошондой болсун. Мунун мындай тамырлаганы ушундай да. Азыр канча убакыт отуруп койдум мен? Уже тердеп атам. 5 мүнөт боло элек. 5 мүнөт боло элекпи? 25 мүнөт отурабызбы ошондо? 20-25. Организмиңиз канчалык деңгээл көтөрүп турмаса ошончо отурасыз. Тердеп беренчи, мындай. Аке Рустам. Рустам бул энебиз, Элпек энебиз бул Москвада бар тааныйт да жигитти. Бизге келип анча-мынча иш салганча реклама кылып кетишет. Бул жигитке Алла ыраазы болсун. Болду. Рахмат. Чайыңыз да башкача го, Башкача. Тоо чай. Тоо чайбы? Ошо жана коюп коесуз. Тоо чай. Айтасыздар чайыңыздарды түгөсө, чайды сиздер алып келиңиз. Фитобочкада жатканда телевизордо тез кабарды көрүп жатат экен да. Келген кардарларыңыз. Канча убакыт болду мен чыдабай калдым уже. 20 мүнөт. Өчүрөйүнбү? 20 мүнөт болду. Өчүрөйүн, Яман тердейт экен, Чай өтөрдү. Өчүрүң. Өзү кечээ эле банядан чыктым. Банянын айырмасы менен бул айырмасы кең башка да. Ат менен төөдөй экен да. Сездиңизби? Мына ал башка туугандар. Эми банянын парынын кайфы башка, мунун кайфы башка. Келип отурганда билесиздер. Даамын татып көргөндө билесиздер туугандар. Мына өзүм түшүп көрүп анан сиздерге көрсөтүп атам. Жагып калды. Ошко ачпайсызбы ошко? Сурап атат аябай көп. Иншалла. Быйыл ачабыз иншалла. Кудай кааласа? Иншалла. Ниет болдум. Ошко, Баткенге, Нарынга, Ысык көлгө, Таласка, Нарынга, бүт бар жака сет кылып бериңчи. Иншалла. Болду, чыгаргыла мени. Чыгайлы. Мына бул. Мына балдардын караганын көрүп, мына орогонун көрүп. Энелер эске келди, энелер. Жаш мезгил болсоң деле, болочок наристе болсоң деле, андан чоңоюп,
студент болуп же окуучу болуп же андан чоңоюп үйлөнүп калсаң деле кокус бир аз тап чыгып баягындай ооруп калсаң биздин энелерибиз ушундай кам көрүп ушундай төшөккө куруп ушундай мээримин төгөт го. Мына балдарам ошентип мээримин төгүп да бизди ооруп койду. Туугандар. Бизге бир аз тынчтык бергиле. Жатайлычы эмес. Сыйпаган жерлерди айтып берейинби? Айта бериң. Ушул жерге жаткырганда жанагы чёрный темен бал чөптөрүнүн аралашмасынан раствор бар. Ошону мускул жака сыйпашат, товарыстардан суу өткөн жерлерге. Путтарга сыйпайбыз, какчаган жерлерге. Белдерине сыйпап, клёнка уруп, одеял жаап, 20 дымдашат ушинтип. Бул жакта аябай сыйстар. Раса кыздат келе. Жанагы сүйкөгөнүн арка далыга да сүйкөп коюп турбайбы? Ого жөтөлгө пайдалуу экен да. Жана далларында дагы арка белдерди да раса кызытып атат. Тапанга чейин кызытып атат. Ушинтип бөлөп ороп койду, жатабыз. Энелерибиздин курсагында 9 ай жаттык. Анча-мынча тебинип коюп. Ondan кийин бешикте 2 жыл жаттык. Ушундай бөлөнүп. А бул жерде мына фитобочкада бөлөп коюп атат. Негизгиси эмнени айткым келип атат? Ушундай мээримин төгүп, бөпөлөп бөлөп чоңойткан энелерибизге рахмат. Энелерибиз көп жашасын. Кыскасы мырзалар, баарыңыздарга пайдалуу нерсе экен. Көрүңүздөр бир. Болду, убакыт болуп калдыбы? 20 мүнөттөн ашык жаттым ошойт. 25 мүнөт болду. Болгон болсо чече бергиле. Кандай болот? Зор, сонун дейт. Мен да мына жыргап чыктым. Аябай сонун болду. Сизге рахмат. Дұрыс мырза. Allah razı olsun. Келип туруңуз. Бул нерсе өзү керек нерсе экен да. Дене шунчалык рахат алды. Машалла. Жакшы болду. Мен эми Бишкекке келгенден кийин 5-6 күн туруп эле кетип калам. Арада эртең бүрүсү күн убакыт болсо черезден деп атасыз. Дагы келгенге аракет кылам. Келиңиз иншалла. 1-2 суроолор бар. Жана дарыны дагы мисалы баягы инструкциясында жазып коет го, побочный эффект деп. Мунун кээ бир организмдерге терс таасири барбы жокпу? Албетте бар. Жанагы давлениясы высокийлерге, инфаркт, инсульт, жүрөк менен байланышкан ооруларга болбойт. Эпилепсиясы барларга дагы болбойт. Сахар барларга да болбойт. Демек ошол сиз айткан кан басымы жогору болуп органдарга жана сиз айткан оорулар барлар келбей эле коюш керек. Аларга жакшы эмес. Ага келбей койсо жакшы болот. Анткени ичинде пар ысык болгон себептен бир аз кыйналып калышат да. Кыйналып калышы мүмкүн экен да. Ошол аларды киргизбейбиз. Эми бу эркектерге уюштуруп эркектерди жыргатыпсыз. Эркектер жыргатып атабыз, иншалла. Бу аялдарга да керек нерсе экен өзү. Ооба. Аялдар да адам да. Албетте. Баарыбызды төрөдү, өстүрдү, бөпөлөдү. Эми аялдар үчүн да бир кам көрүп, аялдар үчүн да бир ушундай нерсени уюштуруш керек экен. Муну планыңызга алып кое бериң. Иншалла. Москвадагы филиалдарыбызда ошо аялдарга отдельный комнаталар, аял киши кызмат кылат. Ал жакта. Бул жакта эми пока эркектерге ачтык. Суроптарга карап туруп дагы көрөбүз иншалла. Эми даректерди сиздерге так түшүндүрүп коелу. Бишкек шаары, Дордой базары, кайсы проход, кайсы жагынан киребиз? Центральный проход, автозапчасть жакта. Сыртта фитобошка деп жазылып турат. Сыртта. Жанында эмне бар? Кафе, мафе дагы склад, аркы берки контейнер дегендей. Тасторкон деген кафе чайхана бар. Бул жерде автозапчастьтын эле центральный центральный чыкканда эле аягында. Таза болбосо, алло деп экранда телефон номерлорго чала коесуздар. Же болбосо Москвада болсоңуздар, Москвадагы даректерин сиз так түшүндүрүп айтып койсоңуз бөлөк кылып. Ошол даректерге Москвадагылар биздин мекендештер барсын. Ошол көргөн кызматтарды кылып беребиз Москвада да эле. ВДНКда Бориса Галушкина 10-домдо телефондорду жазып коебуз. Анан 2-метро шоссе энтузиастов, проспект Будёнова 39 корпус 3-домдо 2 жерде Москвада бар. Менин суроом бүттү. Чыгарылышты жыйынтыктайм. Сизге рахмат. Алла разы болсун, келип туруңуз. Эркектер күчтүү болсун. Иншалла, ар намысты болсун. Күчтүү болгула тургундар. Келип тургула. Көрүшкөнчө.